Урматтуу министр, айтсаңыздар, өрөн чыгаруучу изилдөөлөр кайсы жерлерде өтөт? Ушул темага байланыштуу изилдөөлөр деген Кыргызстанда кандай жерлерде өтөт да? Бул мамлекетке тиешелүү жерлерби? Кандай жерлер? Өрөн боюнча мына министр айтып өткөндөй эки институт, дыйканчылык боюнча, анан мал чарба жайыт боюнча институт мурун билим берүү министрлигинен жакында биздин министрликке өттү. Кудай буюрса ошол илимий жактан негизделген ушу ар бир селекционер менен азыр иштерди жүргүзүп жатабыз. Ушу институттар менен иш план иштеп чыгып. Айтсаңыздар, ошол институттарга тиешелүү канча гектар Кыргызстанда жер бар? Так цифраны бериңиздер. Элвира Жылгабековна, Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча земледелиеде 1000 гектардын тегерегинде 1100 гектар жер бар экен бүгүнкү күндө. Ошонун негизги жерлери кайсы областтарда жайгашкан? Чүй, Көл? Айтсаңыздар. Бардык эле областтарда жайгашкан. Бар бир областта ошондой жерлер бар да. Мен мындай суроо берет элем да. Фрунзе айыл өкмөтүндө чоң чыр-чатак болуп, ушул сиздер ошол КРНИЖИП деп коет, научно-исследовательский институт животноводчества и семенное хозяйство деп коесуздарбы? Ошого тиешелүү институттун илимий изилдөөчү адамдарыбыз деген 300 гектар жерди, элдин жерлерин кандай элеп алганын билбейм. Аягы деген не по назначению кетип, 3 эсе ошол жакта жашаган элдерге кайра арендага берип атышыптыр. Иш козголуп, аякта азыр деген каралып атат. Сиз билесиздер ал ызычууну. Экөөбүз талкуулаганбыз алкы зам министрлеринин бирөөсү менен. И Фрунзе айыл өкмөттө азыр Совет безопасности чоң комиссия түзүп атат. Бул 3-чү комиссия, 3 жылда мен көтөрүп келе жатам. Чоң коррупция жерлерге силердин илимий институтуңар аралашып атат. Эмнеге бул жакты көзөмөлдөбөйсүңөр? Азыр мына дотация дагы акча мамлекеттен бөлүнөт. Ал жакты ким карайт? Кечирип коюңуз, бизге мына бүгүн премьер-министрдин буйругу келип түштү. Ошол эки институт бизге мына жуманын башында премьер-министр кол коюп бизге эми өттү. Буга чейин билим берүү министрлигинде эле бул эки институтчу, илим изилдөө институту. Жо, билим берүү эмес, Минсельхозго тиешеси бар. Анткени былтыр комиссия болгондо силер тараптан, анан билим берүү министрлиги эки тараптан комиссияга аралашкансыз. Кошуп койгон, сиз билсеңизчи, ошондочу. Биз комиссияга мүчө болуп киргенбиз, министрликчи. Анан кандайча тиешелүү эмес, биз билген эмеспиз деп кандай жооп берип атасыз азыр? Сиз тиешеңиз бар аякка, министрликтин тиешеси бар. Алкы отурган адамдарыңыз баары ситуацияны билишет. Бул жерден мен көтөргөн маселе ушундай, азыр мамлекеттен дагы каражат келет. Кепилдик бере аласыздарбы, коррупцияга аралашпайт деп эч кимиси деп. Иштейбиз биз, мен сөз берем. Фрунзе айыл өкмөтүн көзөмөлгө алыңыз, мен эртең да бул маселени көтөрөмүн. Бүгүн буйруса ушул түшкө чейин биз ушул мыйзамдарды бүтсөк, түштөн кийин мен ошол эки институт боюнча өзүм выезд кылып чыгып келем буйруса.